Иранский город Мешхет на протяжении всей своей истории... Мешхет Ирандагы экинчи чоң шаар жана бардык шииттер үчүн ыйык жер. Бул байыркы шаарда алар үчүн эң маанилүү ыйык жайлардын бири Имам Ризанын күмбөзү жайгашкан. Мешхет шаарынын пайда болушу тарыхый уламыш менен байланыштуу. 818 жылы Санабат айылында Имам Али бен Муса ар-Рида күтүүсүздөн каза болгон. Анын фарсча аты Имам Риза жана ал Халиф ал-Мамундун күйөө баласы болгон. Уламыш боюнча аны Багдад халифе Гарун ал-Рашиддин уулу Увер өлтүргөн. Имам Ризанын шейит кеткен жери мусулмандар, өзгөчө шииттер үчүн ыйык жер болуп саналат. Анын өлгөн жерине күмбөз курулган. Ал эми Санабат айылы зыяратчылардын агымынан улам өсүп, акыры Мешхет шаарына айланган. Кийинчерээк анын күмбөзүнүн ордуна Имам Ризанын мавзолейи курулган. Комплекстин жалпы аянты 331 чарчы метрди түзүп, бир эле учурда 100 миңден ашуун адамды батыра алат.